Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Говорит ТВ телеканалының түзігісінде Майдан программасы. Бүгін біз Қырғызстандағы сөз еркіндігінің авалы деген темада талқы қылабыз. Талқыға келгендер белгілі журналист, қоғамдық ишмер Есенбай Нұрышев, мұндайынан айтайын мен. Чыңғыз Есенғұлов, Маданият министрінің орынбасары. Нұрдин Дүйшенбеков, журналистер деген қоғамдық бірікменің директоры. И Мырзақат Тыналиев, Қырғыз туысы газетінің башқы редакторы. Рахмат келгеніңіздер үшін. Мына 3 май күні Шекарасыз репортерлар деген Париждегі ұйым рейтинг шығарды. Қырғызстан сөз еркіндігі бойынша 120 орында екен. А былтыр 23 жылы 122 орында екен. 2 орынға жылғаны жақсы ба, жаман ба? Же 50-ші, же 40-ші орындан кейін нар жағы барлы бірдей болып қалады. Дегілі қандай авал азыр Қырғызстанда сөз еркіндігі бойынша? Кіміңер бірінші баштайсыңар? Улуашсақ? Есенбай. Мен ачығын айтсам мындайда, осы еларалық жаңағы ұйымдар бар ғой. Freedom House, анан кейін Amnesty, Human Rights Watch. Human Rights Watch андаймын. Мен ұшыларға дәлі кейін ішенбей қалдым. Бұлар дәлі саясат жасайды екен андаймындай депші. Ем Қырғызстанды 2 тепкіш алдыға жылдырасың бі, 4 тепкіш жылдай жүресің бі, еш нәрсе өзгермейді. Анын ешқандай таасирі болмайды. Бірақ башқалардың бәрі артында екен. Қазақстан, Өзбекстан, Россиядағы Қырғызстан артында екен. Анан кейін бізге өзімізге қарап көрішіміз керек. Өзімізді. Тегілерім не десе ошо десін деп. Аларға көңілі бұрбай. Ооба. Өзімізге баға бере тұрған болсақ, мен шынын айтайын, кейінгі кездерде абдан көңілім қалды. Гезитте оқымай қалдым. Телевидениеде көрбей қалдым, радиода, сайттарға да. Эми бір чоң бір илимий сыяктуу, изилдөө сыяктуу бирдемелер болсо, ошолор кирип кызыгып окуйсуң, мындай турбаганда. Эми калгандары жөн эле бир болбогон немеде, жомок. Анан мен ойлоп коем да, бул бизде журналистика болгонбу же жокпу депчи. Бүтүп калган го анда. Кайсыл менесинде жашап атабыз деп. Анан жок дейин десең, кыбырап анча-мынча чыгып атат, гезиттер чыгып атат, сайттар жазып атат, тиги андаймындай. Анан менин жеке пикиримде ушундай. Авал баягы Акаевдин учурунда деле ушундай болчу. Азыр деле ушундай. Анан мындан кийин деле ушундай ойдон калат го деп атам. Себеби өзгөчө мына технология өнүктү го. Ушул жаңы технологиялар келгенде мен ойлодум эле, биз да кичине оңолот окшойбуз депчи. Оңолгондун ордуна кайра азыр мына тиги Facebook деген тияктарга кирсең, бири-бирин согушуп, тутушуп, атаң денеңди дегенге чейин барып атат. Бул эми эмне деген сөз эркиндиги? Бул сөз эркиндиги эмес. Анан бизде мындай болуп калды, жеке менин көз карашымда. Баягы сокурга көрсөтпө дүлөйгө угузба дейт го. Бизге ошол адам укугу, анан сөз эркиндиги, андай-мындай дегенди угузуп коюп, дароо ысмалдасын чыгардык. Эки тараптын бийлик болсо сөз эркиндиги мындай болбош керек деп такай ушинтип айтат, жоопкерчилик, а өздөрүнүн жоопкерчилиги жөнүндө сөз жок. Төмөн жак болсо азыр блогер, слогер дегендер чыкты, кагылып кетейин. Алар болсо такай эле ошо бийликти бир жерин чукубасаң, сени журналист же блогер деп эсептебейт экен да. Жөнөкөй эле бирдемени жазган, тиги андай-мындай неткен нелерди блогер, журналист Өзүнчө радистик болуп калды, сындаш. Ооба. Эми мен ачыгын айтканда муну илгерки философтордун айтканы ошол заман келди го деп. Мына артеги газетте, массанын заманы келатат депчи, макоо заман деп. Анан Ницшеники да бар да тиги. Ошондой бир заман келет, анан
ушундай абал болот. Анан мен 18-жылы 19-жылы мына Францияда Арман Фараши деген бар. Ал дагы интеллектуал, чоң. Ал да ушундай нерселер көп жазат да ошол жазып атпайбы? Болду дейт, биз утулдук, бүттү дейт. Азыр дейт, жанагы кретиндердин заманы келди дейт. Кайяка барсаң да коомдун төмөнкү катмарынан тартып, жогорку катмарына чейин ушу кретиндер элип алды дейт. Макоолор элип алды дейт. Анан ал баягы дүйнөлүк саясатка байланыштуу жазылган макала. Бирок баягы тенденция негизгиси менимче ушу туура деп эсептейм. Заман бузулуп атат, дүйнөдөгү заман. Бу макоолордун бийлиги дейт. Жердин тартуу күчүндөй эле күчкө ээ болуп калды дейт. Эчтеме кыла албайбыз. Ага каршы тура турган эч күч калбады дүйнөдө деп. Бирок мына мыйзамдар кабыл алынып атат. Кээ бир журналисттер камалып атат. Кээ бирлери мына мисалы үчүн Айданбек Акматов качантан бери тетиги Кемпирабад маселеси чыккандан бери 2 жылдап баратат го, 1,5 жыл болуп. Эми бизде айтып атпаймынбы, бийликтин да ошо чоң эмеси бар да. Бирөө катуураак нетип алса, анан журналисттер да өздөрүн өчөштүрүп алып атат аларга. Анан ошонун артынан сая түшүп, куугунтуктап, мындай көрүнүштөр азыркы баягы дүңүнөн кармап апарып журналисттерди камаган болгон эмес да. Өздөрү айтып атат 30 жылда мындай болгон эмес деп. Чынында эле болгон эмес да мындай окуя. Анан мыйзам деп атасың. Азыр мыйзамды эч ким аткарбайт да. Бийлик өзү баш болуп аткарбайт. Жанагы маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам кандай абалда азыр? Чыңгыз, балким сиз айтып бересиз. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору президенттин тапшырмасы менен жогорку кеңештен кайтарып алынган. Азыркы учурда кайра иштеп чыгуу үстүндө процессинде. Азыр ушу Маданият министрлиги ошол министрдин буйругунун негизинде атайын иш топ түзүлүп, ошол иш топтун кызмат мүчөлөрү менен биргеликте баарыбыздан азыр ушул 30 майга чейин бизде негизги мөөнөт бар. Ошого чейин иштеп чыгып, азыр буюрса биз 5 жыйын өткөрдүк, дагы жыйындарыбыз бар. Биз биринчи толугу менен ошол ар бир беренелер боюнча, ар бир статьялар боюнча ар бирин бирден талдап чыгып, ар бир ошол мүчөлөр өздөрүнүн дагы пикирлерин айтып, юристтер менен иштеп, азыркы учурда буюрса менин оюм боюнча бир жакшы бир жыйынтыкка келет деп ойлойбуз. Анан дагы бир топ иштеп чыккандан кийин анан президенттик администрацияга киргизип, анан кийинки ошол менин оюм боюнча ошо күзүндө жогорку кеңешке кайра киргизилет деген ойдобуз. Бул жаңы мыйзам болуп эсептелет да, Бул жаңы мыйзам, ооба. Канча бир пайызы өзгөргөн болсо, жаңы болуп эсептелет экен, кошумча кошуп койсо болбойт беле? Бир 2-3 беренени жанагы интернет, блогерлер жөнүндө кошуп койсо эле? Бул жерде 92-жылдагы мыйзамды алып караганда, ал жерден чындыгында ал мыйзам күчүндө, азыркы күчүндөгү мыйзам абдан жакшы мыйзам, бирок тилекке каршы ошол жанагы заманбап технологиялар өнүккөн сайын жаңы терминдер, жаңы түшүнүктөр пайда болду. Ошондон улам жаңы түшүнүктөр киргенден улам бул жана сиз жогоруда айткандай, эгерде 55% жаңылык кире турган болсо, анда кайрадан жаңы мыйзам жасалма кошулуп кеткен жокпу? 55-ке жеткириш үчүн жаңы болсун деп. Анткени канча жылдан бери, 92 жылдан бери иштеп атса, демек жакшы мыйзам да. Биз мына Американын конституциясын айтабыз, канча 250 жылдан бери өзгөргөн жок деп. Демек жакшы экен да. Жок, бул жерде ошол айтпаймынбы, техникалык негизде көптөп түшүнүктөр, жаңы баягы эрежелер пайда болгондуктан биз ошолордун баарын иретке келип шайкеш келтирип, ошонун негизинде жаңы бир ошол мыйзам долбоор иштеп чыгуу деп биздин Маданият министрлигинин позициясы бул керек, азыркы учурга керек деген биз ниеттебиз. Ошон үчүн мисалы үчүн мына жалпы маалымат каражаттары жөнүндө өзүнчө мыйзам бар. Телевидение жөнүндө өзүнчө мыйзам бар, туурабы? Ооба. УТРК жөнүндө өзүнчө мыйзам бар эмеспи? Ооба. Демек, блогерлер жөнүндө, интернет жөнүндө өзүнчө кылып койсо деле, тигил кала берет эле, белки жакшы мыйзам. 92-жылдагы мыйзам. Жок, Нарынагай, бул жерде мындай, ооба, сиз айткандай телерадио берүү жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде ошол Кыргызстан аймагындагы телерадио уюмдарынын ишин жөнгө салуу боюнча иш алып барат. Улуттук телеканал боюнча өзүнчө мыйзам бар. Анткени улуттук статус берилгендиктен, ал жер боюнча алар деле ошол улуттук телеканал деле телерадио мыйзамына менен иш алып барат. Ошол эле маалда конституциялык жана кыргыз тил, мамлекеттик тил жөнүндө, кыргыз тили жөнүндө дагы мыйзам бар. Ал боюнча дагы иш алып барышат. Деги эле ошол Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттары бүт ошол телерадио, мындан сырткары
кыргыз тил мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам ошол боюнча иш алып барат. Бирок массалык маалымат каражаттары, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам бул азыркы заманга ылайык ошо жаңы чакырыктардан улам пайда болгон жаңы бир мыйзам долбоору. Нурдин, силер кайсы чыгып келесиңер мына мыйзамга? Негизи мына туура маселени козгодуңуз. Эки жол бар болчу башынан. Күчүндөгү мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү бул бир жол. Экинчи мындай формалдык жагын караганда, экинчиси жаңы мыйзамды иштеп чыгуу. Мен башынан күчүндөгү мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүүнү сунуштагам. Тилекке каршы азчылык калып калдым окшойт. Ошон үчүн негизинен мен эмне үчүн анттым? Себеп дегенде, эгерде 2-3 берене гана өзгөрө турган болсо, анда техникалык иштин мындай азыраак талап кылат да, азыраак убакытты талап кылат. Мүмкүн эмгиче ал мыйзам кабыл алынып калмак. Анткени Кыргызста беренени талкуулаш же болсо 4 беренени талкуулаш албетте эки башка убакытты талап кылат. Анан ал жагынан мисалы жанагы негизги нерселер өзгөрүүсүз эле калып атат. Жана техникалык жакка интернет боюнча жана сайттар боюнча кошуп койсо эле ушу толукталып калмак. Менин оюм ошондой болчу. Эми азыр бүгүнкү күндө ошо жаңы мыйзамдын үстүндө иштеп атабыз. Сиз туура айтып атасыз, башына биз каршы чыкканбыз. Бул мыйзам долбоорунда көптөгөн мындай зыян келтире турган, залакас тие турган ченемдерди байкаганбыз. Бизден тышкары аны жогорку кеңешке барганда аяктын депутаттары да айтып чыкты. Биз байкабаган нерселерди дагы алар көңүл бурду. Анан эгерде формалдык жагын карасак, ошо буга чейин тилекке каршы президент жумушчу топ түзгөнү менен иш жүзүндө мындай ар бир берене боюнча талкуу мындай ортого салып, бир мындай текстти издей турган иш жүргөн эмес. Мына калыстык үчүн айтып коюш керек, Маданият министрлиги ушуну бүгүнкү күндө уюштура алды. Мына биз талап кылып аткан иш азыр жүрүп атат. Ар бир берене боюнча биз ар кандай көз карашта болгон моменттер бар, бирок ошону ортого салып атканыбыз, ошону талкуулап атканыбыз бул чындык. Мына бүгүнкү күндө мындай кызуу, анан менимче жемиштүү жүрүп атат. Бүгүнкү күндө эми ага чейин андан кийин да өкмөткө макулдашууга жиберилет. Биз үмүт кылып атабыз, биз иштеп чыккан ченемдер ал жактан дагы бир сыйра өзгөрүп кетпесине деп мындай үмүт коюп атабыз. Анан ушу бүгүнкү күндө менимче 1 айдай убактыбыз калды окшойт, Майдын аягына чейин деди го чыңгыз. Ушу майдын аягына чейин бүтүрүп коюшубуз керек. Калыстык үчүн айтып коюш керек, мына президенттин ушундай кадамга барганы бир четинен таң калтты, экинчи четинен аябай кубантты. Анткени ушу жогорку кеңешке түшкөн мыйзам эми кабыл алынат, биз чырылдасак деле деп күтүп аткан жерден кайра чакыртып алып, жок, көп каршы пикирлер бар экен. Менимче ошо жанагы баяндамачылар, анын ичинде Юстиция министрлиги, Маданият министрлиги да айтты деп эсептейм, ойлойм, өзүм божомолдоп атам. Ушундай депутаттардан, журналисттерден ушундай сын пикирлер түшүп аткан. Ошону эске алып, азыр бүгүнкү күндө мындай ушундай иш жүрүп атат. Бул мыйзамдан тышкары жанагы, мисалы үчүн бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамга кирген кошумчалар, жанагы чет өлкөлүк өкүлдөр деп атпайбы, адагы журналисттерге тиешеси бар болуп калып атат да. Ал кандайдыр бир деңгээлде, себеп дегенде редакция түзүлгөндө ал коммерциялык юридикалык жак деп катталышы мүмкүн. Ошол эле убакта коммерциялык эмес уюм болуп да катталышы мүмкүн. Ошо айрымдары ОСО болуп катталса, айрымдары коомдук фонд же коомдук бирикме деп катталган. Ошон үчүн аларга тиешелүү болуп калат. Биз ошол азыркы күчүндөгү мыйзамда, жалпыга маалымдоо каражаттары мыйзамда, ал жерде деле ошол каттоо маселеси бар негизичи.
бирок тилекке каршы ошол биздин кесиптештердин көбү жаңадан Нурдин мырза айткандай, көбү жанагындай коомдук уюм же болбосо коомдук фонд, бейөкмөт уюм деп катталгандыктан бул баягы жалпыга маалымдоо каражаты жөнүндөгү күбөлүгү жок болуп, анан баягы иштейт. Анан маселе келгенде бул жерден биз буга чейин да баш айтып келгенбиз. Ушундай мүчүлүктөрдүн келип чыгышына негизинен бияктан Борбордук шайлоо комиссиясынын убагында өзүнүн мындай айтканда кемчилиги болуп калганда, алар ошол интернет издание деп коебуз го, интернет басылма же болбосо маалымат агенттиги дегендерди булар каттап кое берген, эмеси күбөлүгү жокчу. Ошондон улам бул эме келип чыккан да. Анан бирок күчүндөгү мыйзамда ал бар. Каттоодон өтүп баягы ишмердүүлүк жүргүзүш керек деп. Анан биз жогорку кеңештен бул биринчи баягы талкуулоо маселесинде жаралган бир суроо болгон. Эмне үчүн анда азыр силер аларды каттатып атасыңар милдеттүү түрдө депчи. Буга чейин азыркы күчүндөгү деле мыйзамда деле ал катталышы керек, бирок биз сунуштап жаткан азыркы биздин ушу министрликтин позициясы сөзсүз түрдө каттоо болсун деп атабыз да. Анткени каттоо жүргүзсө, каттоо ошол күбөлүктүн негизинде жалпыга маалымдоо каражаттары, массалык маалымат каражаты катары ишмердүүлүк жүргүзгөнгө мындай айтканда бир жаңы бир жакшы шарттар түзүлөт дегенде ой. Азыр эми биз ошол сунуш катары Борбордук шайлоо комиссиясына дагы айтып атабыз, кийинки шайлоолордо ошол норманы, ошол мыйзамга таянып иш алып баргыла депчи. Жана мезгили менен такай чыкпаган, бир нерсе чыгарбаган, гезит сыяктуу эч нерсе чыгарбаган, бирок мисалы үчүн дүкөн же бир коммерциялык уюм сайт ачса, катташ керекпи ошол сайтын? Жок. Кереги жок. Каттабайт. Мезгил менен жанагы периодический дейт эмеспи? Ошондой мезгилдүүлүгүнө жараша деп. Мезгилдүүлүк болсо ошондо гана катталат, антпесе бул жөө эле сайт. Ал жерде ошол 100 нускага чейин деп бар. Эгерде 100 нускага чейин эгерде жанагындай материал чыгарбаса, анда ал катталбайт. 100 болуп калды, анткени баягы 1000 болчу ооба. Азыр биз 100гө деп атабыз. Мен жана биринчи суроодон тиги эсекемин жоонон улам айтып кетейин, жана рейтинг боюнча. Эми бул рейтинг деген нерсе, бул чынында эле рейтингтин да баркын кетирди да. Башында чынында эле бул рейтингтерге мындай ишеним көп болуп, элдин көбү ошо менен анан мамлекеттин башчылары дагы кандайдыр бир деңгээлде ошо рейтингге карап, биздин абалыбыз мындай болуп бараткан турбайбы, чын эле мындай болуп бараткан турбайбы. Эми экинчиден жанагы бул эми батыштагы бир баягы бизде көбүнчө постсоветтик стереотиптер, советтик стереотиптер деген термин аябай калыптанып калган, бирок мен өзүм кийинчерээк байкасам, бул батышта деле стереотиптер бар экен. Айталы ошол стереотиптин бирөө бул сөз эркиндиги болмоюнча мамлекет өнүкпөйт деген эме бар экен. Эгерде сөз эркиндиги боюнча биз Орто Азиянын, Борбор Азиянын демократия аралчасы болуп келген Акаевдин бийлиги учурунда анда эмне үчүн өнүгүп кетпедик? Сөз эркиндиги аябай барбочу да. Бул жерден карап турсаңыз, бирли эмеден көз каранды эмес да. Жок, комплекстен көз каранды, это туура. Бирок ошол сөз эркиндиги эң башкы компонент. Басма сөз эркиндиги деп айтылып келчү да. Экинчиден жана мыйзам боюнча, массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам боюнча. Ал өзү 92-жылы кабыл алынган, 94-жылы кичине өзгөртүү киргизилген, ошо боюнча иштеп келген да. Эми 92-жылды элестетип көргүлө да. Биз дагы деле советтик көз караш менен жашап, советтик стереотиптер менен жашап, союздук республика эле боюнча болуп. Бирок жакшы мыйзам болот атпайбы? Советтик болсо дагы. Жок, урсаңыз, мыйзам салыштырмалуу жакшы болуп көрүлгөн. Бирок анан биз мындай замандын өзгөрүп, мындай башка маалымат таратуучу булактар пайда болуп, мурда жанагы Советтер Союзунун аягында мына улуу муундалар билебиз, сатуучусу жок дүкөн дегендер пайда болбодубу? Кийин дүкөнү жок сатуучулар пайда болуп кетеби көчөгө чыгып туруп. Ошол сыяктуу болуп туруп, катталбаган маалымат таратуучулар пайда болуп калбадыбы? Массалык маалымат каражаттар болбойт, жана блогер тиги булар. Азыр колунда телефону бар киши эле бул маалымат таратуучу болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Реалдуулуктар өзгөрдү, заман өзгөрдү. Анан мыйзамды албетте мыйзамды өзгөрүш керек да. Жанагы биз бирдеке десе эле Американын конституциясына мынча жыл өзгөртүп киргизилген эмес, ага да өзгөртүүлөр киргизилген. Бирок жок. Кичинекей эле кошумча болгон поправка. Бирок бир нерсени угуп туруңуздар. Замандын өнүгүү темпи азыр башка. Илгери 100 жылда базы өткөн адамзат баягы тетиги канча 100.000 жылда базы өтүп таш доорунан коло дооруна өтсө, жылдан жылга мындай тездетилген темп менен кетип атат да. Азыр кечеги мурдагы эле
технологиялар азыр башка таптакыр жок болуп калды да. Ошонго жараша мыйзамды өзгөртүш керек. Анан өзү негизи мына акырында деле Нурдин мырза оппонент болсо дагы азыр баягы иштөө процессинин учурунда көп нерсеге макул болуп атпайбы? Баягы кептин баары эле бизде баягы дагы бир стереотипте да бийлик тарабынан демилге болуп өзгөртүлгөнү жатабы? Демек бул басма сөз эркиндигин муунтуу үчүн эле демилге болду деген стереотип бар да. Андай эмес, заманга шайкеш келтирели деген болуп атат да. 92 жылдагы мыйзам ал кезде эмне үчүн жакшы болгон? Анткени ал кезде чыныгы демократия болгон, эркиндик болгон. Экинчи маселе, 90-жылы Россияда аябай жакшы мыйзам кабыл алынган, маалымат каражаттары боюнча. Федотов автору болчу. Ошонун мисалы менен жазган Кыргызстандын эмесине шартына туура келтирип, ошон үчүн жакшы болчу. Ал кезде чындап эле мына Кыргызстанда деле демократия аябай өнүккөн жакшы мезгил болчу. Ошол кезде легендарлык парламент эле эстеп койгочу. Эсенбай бирдеме деп айтайын. Мен айтайын дегеним мындай да. Биз адайбыз будайбыз, баягы бир жобосу боюнча, бир беренеси боюнча эле талашып, тытышып жатпалып атпайбы дегенди айымдайдым. Бирок өзөгү кандай болуш керек? Ал эмне кылыш керек? Кандай болуш керек? Идеясы, концепциясы эмне айтканда, стратегиясы деген сыяктуу. Ошол кандай болуш керек? Ага эч ким көңүл бурбай атат. Анан майда чүйдөнүп талашып эле. Мына Мырзакат айтып атат туура. Азыр эми технология күн сайын өзгөрүп атат. Анан ошого карап кичине өзү мамлекет деген, ар бир кичине заман өзгөргөндө, турмуш өзгөргөндө, ошого карап өзүнүн саясатын, өзүнүн мыйзамдарын тууралап туруш керек. Ыңгайлаш. Ошону алып. Анан бизде илгери алынды. Ушул жакшы болчу, аны эмне бузуп атасыңар андай деп каршылык көрсөткөндөр эле. Эми кээ бирлердин бир аргументтерин окуп алып мен таң калдым. Мынау телефон, кыргызды эмне кылды? Баарын жер каратып койбоду, Бу технология деген азыр бардыгын башкарып алат. Анан манипуляция дагы ушул жакта, башкасы дагы ушул жакта. Анын үстүнө улам жаңы программалар чыгып атат да. Монтаждай коет экенсиң, бирөөнүн ордуна башканы кошо коет экенсиң. Манипуляция итте көбөйүп кетти да. Анан бир жагынан элдин деле башы айнып калды. Оруп калды. Ой, кайсынын ишенебиз депчи. Бир мындай дейин десең мындай деп. Бүгүн эле маселен Садыр Жапаров жөнүндө бирдеме десе, жаса десе, эң сонун жасайт манипуляция кылып, так. Кошуп коюш, алып коюш, бирдемени кыстыра коюш азыр болбой калды да. Анан эң башкысы менин жеке көз карашымда биз ушу басма сөз, анан сөз эркиндиги деген эмне экенин жакшылап түшүнбөй атабыз. Анан башка өлкөлөрдү карасаң, алар деле жазып атат. Посттору бар, туурабы? Алар деле Facebook дегенге кирет. Баары жазат. Бирок биздегидей жазган, өкүргөн, сөккөн эч жерде жок. Жок, өлүп атпайбы? Мисалы үчүн Мальтадагы жанагы журналистти өлтүрүп кетти. Словакиядагы жанагы Куцякпы? Куцяктын фамилиясы. Андайлар кызы менен кошо кетип атып кетип атпайбы? Андайлар болот эми. Криминалга, тияк бияка тиешеси бар нерселер. Анан кийин бизде дагы бир азыр бир тенденция пайда болуп калды. Бу журналист деселе, блогер деселе, бу периште. Буларга кол тийбеш керек экен да. Кагылайын, сен а дегенде өзүңдү ойлоп көрбөйсүң. Анан бирөөнүн эшигин төөп, мен түкүнчө деген болом. Кирип барып. Ой, кой десе болбой, артынан минтип жүрүп тартып атпайбы? Эми ал болбойт да. Эми бул маданият менен байланыштуу. Жок, ошону айтып атпаймынбы. Жоктугунан го. Маданият, ошо басма сөз эркиндигинин маданияты керек бизге. Ал болмоюнча эчтеме өнүктүрө албайт. Мына совет мезгилинде деле мына азыр ошол кезде мына эки маданият бар эле. Шаардык маданият, айылдык маданият. Азыр экөөнүн айырмасы билинбей калды. Ылдый түштүбөйдө көтөрүлдү. Ылдый түштү да. Бардык. Анан кээ бирлер айтып атпайбы? Жогорку билим алган менен жогорку билим албагандар тең эле боло калбады. Жашап атпайбы? Мына ушундай заман. Анан ошонун бардыгы мына журналистикага, басма сөз эркиндигине жаман таасир тийгизди да. Мына
бирөөдөн барып мен билбеймин башкалар кандай экен. Биздин кезде совет мезгилинде биз деле жаздык көп нерсени. Бирөө мага акча сунуш кылган эмес. Мен да акча берем деп талап кылган эмесмин. Ал кезде Азыр кадимки иш болуп калды. ой, бизнес болуп калды, ачыгын айтканда. Бизнес бул. Азыр журналистика деген бизнес. Анан ушуну ажыратып, бөлмөйүнчө бизде дагы эле ушундай нерселер дагы көп болот го деп ойлойм. Бирок орто жолдон журналисттер жапа чегип кетип жатат. Ошо зыяны. Түрмөгө отуруп калган болуп атат. Негизгиси мындай. Жана макоолор жасап атат, көп нерсени. Анан ошонун зыяны жөндөн жөн эле турган башка бирөөлөргө тийип атпайбы. Мына азыр көп эле камалып жатпайбы. Эмне күнөөсү бар? Аны конкреттүү айтып чыккан деген эч ким жок. Жөн эле Жазып атышат го. Кандай дейсиңчимиз? Эсенбек айткандай, мына биздин агайлар отурат, сиздер дагы мына биз менен чогуу силердин алдыңардан айтканда өсүп силердин тарбияңарды көргөндөрбүз да, мисалы. Анан биз жаңы ушу журналистикада аралашып келатканда мисалы ошол эле сиздей улуу муундун өкүлдөрү бизге мынтип жазгыла деп өздөрүнүн акыл насаатын айтып үйрөтүп, өзүңөрдү кандай алып жүрүшүңөр керек, коридордун чети менен баскыла мисалы. Ошондойлорго чейин үйрөтчү да, мисалы. Ошондой болду, көрдүк. Абдан жакшы бул тарбия деп ойлойм да. Биз ошол кезде бизге катуу тийсе керек, бирок мисалы биз аны мен туура кабыл алып, мен же башка биздин кесиптештерибиз ошо менен жакшы тарбияланып өстүк да. Жаңы эле Эсенбек агай жакшы нерсени айтты, бул жанагы маданияттуулук боюнча. Чындыгында азыркы журналистика менен мурдагы журналистиканын айтканда 2010-жылга чейинки менен 2010-жылдын айырмасы кадимки эле бар. Блогерлер боюнча абдан жакшы маселе айтылды. Чын эле тарбиясыз блогерлер бар азыр. Негизи блогерлер булар негизи тамак аш жөнүндө, туризм тармагы жөнүндө, бир эмне айтканда Кыргызстанды же бир мамлекетти таанытуу боюнча жакшы иш алып барганды блогер дейт буну. Ал баягы өзүнүн Facebook баракчасында болобу, же Instagramда болобу, же TikTokто болобу, өзүнүн жакшы пикирин жазып, блог алып барган киши, жазган кишини блогер дейт. Бирок бизде аны туура эмес түшүнүп алышып, ошол эле сиз айткандай камераны же телефонду кармап эле артынан кууп кирип эле мага комментарий бер дегенде мындай деген маселелер келип атат да. Facebook менен башка соц тармак ошон үчүн пайда болгондо, ошол максатта. Бирок кийин саясий жакка пайдаланылып кетти. Ошол блог чыгарыш үчүн, блог деген бул жазуу деген мааниси да. Анан Нурдин мырза жакшы билет, ошол азыркы жанагы иштелип жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга ошол блогерлер жөнүндө пункт киргизелик дегенбиз. Бирок аны биз кайра ошол эле Нурдин мырза бар кесиптештер менен талкуулап туруп муну алып салдык да. Эмне үчүн дегенде журналист деген жалпыга маалымдоо каражаттарында ошол диплому бар, ошол тармакта иштеген же болбосо ошол тармакта билим алган, адис катары редакциясы бар, ошентип иш алып барып иштейт деген мааниде. А блогерлер болсо кечөөнү мына ошол эле азыр айылда эшектин үстүндө деле минип алып флягасы менен кетип баратса деле ошондо блог жүргүзүп атса, анан мен журналистмин өзүмдү деген сыяктуу эсептегендер болуп атпайбы. Анан ошол маселеден улам биз блогерлерди карап алып салдык буну. Анан биз менин оюм боюнча ушул бул учурдун талабы болуш керек. Ушул жаатта ошол блогерлерби деп коебузбу, ошол жанагы Мырзакат ага жакшы айтпады, жакшы сөздү. Биз жанагы кимдин колунда телефон болсо бул маалымат таратуучу дегенчи, ошол боюнча дагы биз мындай айтканда иш алып барышыбыз керек. Анын үстүндө ошо Маданият министрлиги дагы бир кандайдыр бир ченемдик укуктук актыны иштеп чыгышыбыз керек. Анткени бул ошого алып келип атат. Анткени жоопкерчилик маселеси бар. Бул жерде азыр дагы билесиздер, мына жакында ошол кодекс о правонарушениях деп коет. Ошол жерге өзгөртүү толуктоолор киргизип атат, жанагы кемсинтүү жана жала жабуу боюнча. Анан ал жерде да нормалар киргенде, мындан кийин мен ойлойм, эгерде ошол нормалар кабыл алынып кала турган болсо, анда баягы соттобостон ошо айыппул салуу менен ошо ким кемсинткен болсо же болбосо жала жапкан болсо, ошонун негизинде 200 000, 150 000 сомдук бир кандайдыр бир ушундай айыппул төгүлөт, салынат да. Ошондой нормаларды азыр мындай айтканда коомдук талкуу бүтүп эметсе, биз жакында дагы аны ошол жогорку кеңешке дагы ошо өкмөт аркылуу киргизебиз деп планыбыз бар. Бирок орто жолдон жапа чегип кеткендери болуп атат. Мен баягы анткени кечирим сурайм Нармагай, бул эмнеден келип чыкты? Бул келип чыккандын себеби ошол жоопкерчиликсиздин жоктугунан улам. Ошондон улам бул ошондой кадамдарга барганга туура келип атат. Бул аябай көп теманы бир эле убакытта козгоп жибердик. Баягы эске түшкөндөрдү айтайын. Биринчиден жанагы рейтингтер боюнча. Рейтингтер боюнча эми албетте баягы ар бир киши өзү эсептейт, аны баягы жетекчилик алабы же болбосо жок бул бага ишенбейм деп айтабы. Бир нерсени айтып коюш керек.
рейтинг биздин өлкөдө болуп аткан нерселерге эле байланыштуу эмес. Себеп дегенде эгерде коңшу мамлекетибиз кескин ылдый же өйдө кетип калса, алар менен биздин ордубуз алмашып кетиши мүмкүн да. Ал хотя бизге тиешеси жок. Мисалы ушундай мисал бар. Анан албетте ал жерде кандайдыр бир критерийлер бар. Не үчүн азыр кайра келип туруп блогерлерге такалып калып атабыз? Бул быйыл кыргыз журналистикасынын 100 жылдыгы. Быйыл Кара Кыргыз Республика, автономдук республика түзүлгөнүнө да 100 жыл. Ошол эле убакта быйыл дагы ошо биринчи кыргызча гезит чыккандан баштап 100 жыл ушу быйыл ноябрда белгилейбиз. Ошол 100 жылдыкты эле карап койсок, башкаларды эске албай эле коелу, мисалы ушу биздин өлкөбүздүн, биздин журналистикасынын тарыхын эле карасак, бир канча жолу өзгөрүүлөр болду. Биринчи гезит түрүндө чыккан. Анда радио болгон эмес. Анан кийин радио чыкканда менче мен деле мындай болжолдоп айтып атам, ошондо жанагы жазма журналисттер аны теңине албай, ушу да журналистикабы, журналистика деген жазма болот деп мындай жактырбай, мындай кандайдыр бир деңгээлде мындай тең ата көргөн эмес. Кийин телеси чыкты. Мурда эгерде Союз убагында жалаң мамлекеттик журналистика болсо, 90-жылдардан баштап жеке журналистика пайда болду. Демек, бул чөйрө мындай акырын барып өсүп кетип атат да, өзүнөн өзү технологияга жараша. Бүгүнкү күндө туура айтып атасыздар. Азыр кимдин колунда бир тыңыраак гаджет болуп калса эле, ал уже контент жаратканга мүмкүнчүлүк алат. Эгерде ал кызыктуу бере алса, анын көрөрмандары, угармандары айрым редакцияларга караганда көбүрөөк болуп калат. Керек болсо алардын кеңешин, алардын бере турган мындай сын пикирин да эске албайт. Сен кое турчу. Мен аудиториям канча, сенге канча. Мен акылдуу, мен кыйынмын деген андай ошону менен ченелип калды. Ошону менен ченелип калды. Бирок биз эмне үчүн жанагы бул массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамында ыктыярдуу түрдө каттоо жүрсүн дегенибиз? Себеп дегенде азыр критерийди табыш кыйын болуп калды. Мына мисалы сиз айтып атасыз, мезгилдүүлүк. Мезгилдүүлүк, мисалы бирөө кафе ачты, же болсо бир кандайдыр бир бизнести ачты, анан өзүнүн эмесин продукциясын күнүгө бере берет. Же лалафо берип атат, күнүгө өзгөрүп атат. Мына анда ал СМИ болуп калат, ал СМИ эмес. Демек, эгерде биз туура эмес бир критерийди киргизип койсок эле, көп юридикалык бир талаштарды жаратат да. Анан соттошуп, ошо Маданият министрлиги менен, Юстиция министрлиги менен болобу жүрөт. Мен журналист эмесмин деп бирөө жүрөт, мен журналистмин деп башка бирөө жүрөт. Ошон үчүн ыктыярдуу түрдө мисалга алсак, ошол эле Россияда ушул мыйзам долбоор негизинен эмеси көп нерсе, көп жагы ушул Орусиянын мыйзамына окшош. Ошол жерде дагы алар ушу эмени таба албай, ушундай критерийди таба албай, ыктыярдуу түрдө деп койду. Демек, эгерде сен редакция болуп массалык маалымат каражаттары катарында катталсаң, анда ошого тиешелүү артыкчылыктарга ээ болосуң. Мисалга алсаң, шайлоодо бир топ редакциялар, блогерлер дагы бүгүнкү күндө акча таап атышат. Эмени саясий рекламаны жүргүзүпчү. Ошондо ким массалык маалымат каражаттары катарында катталган болсо, ал андай мүмкүнчүлүккө ээ болот. Ким катталбаса, ээ болбой калат. Мына ошондо ыктыярдуу түр өзү эле таап коет да. Самоопределение дегендечи, мисалы, мен журналист болуп иштегим келип атат, мен катталам дагы иштей берем. Бирөө айтат, жок, мен блогермин, мен гүлдөр жөнүндө гана берип атам, же болсо мен мода жөнүндө берип атам. Саясат жөнүндө катталбай туруп, саясат жөнүндө жазсачы? Эмнеге болот? Мен ушуга кошула албайм. Жалаң эле ушу спорт, жанагы гүл, анан башка жок. Саясий блогер деле болушу мүмкүн. Эмнеге ал деле катталбайт. Коомдук жашоонун бир мындай тармагы да. Ага кызыкса, эгерде өзүнө жакса, ал аны мындай кесип катарында эсептебесе, андан акча таппаса, жөн эле ал кызыгып атат.
бирөө шахмат жөнүндө жазгысы келет, бирөө футбол жөнүндө жазгысы, бирөө саясат жөнүндө жазгысы келет. Аны чектей албайбыз. Улап коеюн сен сөзүн. Нурдин абдан мындай жакшы бир теманы козгоп кетти. Бул нерсенин баары аягы келе мына биз баарыбыз Кыргыз Республиканын жараны катарында биз баарыбыз салык төлөөчүбүз. Мына өзү бардык мамлекетте эң чоң нерсе бул мамлекеттин бюджети да куралат, мыйзамдуулук, баягы тартипке баш ийүү, өзүн өзү тарбиялоо деген дагы ушу салыкты төлөөдөн башталат. Мисалы биз канчалык баягы мындай идеал катары карап жүргөн Америкада, мисалы Америкада өлүм менен салыктан кача албайсың деген принцип бар да. Өлүм менен салыктан. Салык мыйзамдарын бузуу бул өтө оор кылмыштардын катарына кирет. Мына президенттердин канчасын ушу салык төлөбөй койгон баягында деп туруп азыр эмне кылып кеттик? Бизде ошол эле блогерлик, ошол эле дагы кайсы мунун баары келип эле каражат таап атабыз. А бирок ошол каражатты туура тапканың туура, сен ал жерде урдаган жоксуң, кылмыш кылган жоксуң, таап атасың. Бирок сен мамлекетке каражат таап аткан каражатың ачык көрсөтүп туруп салык төлөшүң керек. Бул эң биринчи ар бир жарандын эң биринчи немеси. Мына жөнөкөй эле мисал айтып коеюн өзүм мисалында. Бул мактангандык эмес. Мына мен пенсияга чыктым. Мен анча деле бай эмесмин. Эми жакыр эмесмин, бирок бай эмесмин. Менен 10 эсе байлар бар. Бирок алар пенсияга чыкканда ушудан эле критерий болуп калды да. Алардын пенсиясы меникинен 2 эсе аз. Эмне себептен? Себеби алардын баары финансы алган пайдасын, кирешесин ачык көрсөткөн эмес. Ошон үчүн алар соцфондко төлөгөн эмес, ошон үчүн пенсиясы аз. Мынакей, мамлекет кайсы убакта жаранына кызыгат? Мамлекет жаранына бардык шарттарды түзүп, жашоо боюнча тиги бул түзүп бериш керек. Анан бирок ошол эле учурда мамлекет талап кылыш керек да, сени байлыгың мурдаба да. Мына бизде жанагы ырайым миллиондун феномени кайдан чыкты? Ырайымдын азыр эгер чындап келгенде төлөгөн салыгын текшерсе мүмкүн меники менен тең, мүмкүн сиздики менен тең болуп калышы мүмкүн. Бирок байлыгын 2-3 жыл болуп калды. Алып түгөт албай атат мамлекет. Мына ушул маселеге келет да, жанагы өкмөттүк эмес уюмдардын, жанагы массалык маалымат каражаттарын, жанагы маалымат таратуучуларды, жанагы блогерлерди айланып келе эле мына ушул көз караштан алыш керек да. Ушул көз караштан алыш керек. Сен Кыргызстандын жаранысың. Кыргызстандын жараны болгондон кийин сен салык төлөөчүсүң. Сен салык төлөөчү болгондон кийин сен милдеттүү түрдө салык төлөшүң керек. Сенин уштап сенен ашыкча салыкты алып же талап кылып камап салбай коюш үчүн биз сенин канча каражат алганыңды так билишибиз керек. Мына ушул эле келиш керек. Журналисттердин чектелүүсүнө алып келбейби эч кандай? Эмнени? Сөз эркиндигин. Жок, сөз эркиндиги анын продукциясынын контенти жөнүндө эмес. Ал канча акча тапкан жөнүндө сөз кылып атпайм мен. Менимче мындай да. Кыска, анткени биздики убактыбыз бул бизнес. Бизнес да ооба. Ошонун негизинде бизнес. Себеби курсагын багыш керек, бирдеме табыш керек деген. Анан мындай. Кайсы өлчөмгө чейин бизнес болуш керек ошо. Ооба. Ошондон ассага эмне болот деген сөз. Бизде жана блогер, слогер дегенин каяктан чыкты? Жалдан ушу акча табыштан чыкты. Сен айтып атпайсыңбы? Шайлоонун учурунда тиги андай мындай депчи. Бүт жайнап чыгат. Мен мынча добуш алып берем, бер деп соткасын көтөрүп алып сенин алдыңа чыккандар бар. Анан эми бизде мындай да нарын. Блогер деп кимди түшүнөм? Мен мына Пол Кругман деген бар, а? Билесиңби? Жокам. Нобель сыйлыгын алды, экономист. Ошол кезинде учурунда Нью-Йорк Таймста блогер болчу. Өзүнүн мындай кичинекей колонкасы бар эле. Блогер деп. Азыр эми ошондой Пол Кругманга окшогон блогерлер чыкса, ой, кубаттайт эле. Акырында балким саны сапатка өтөт мүмкүн. Биздин мындай сапатка өтөт деп жүрүп арам. Экинчи раундга өтөлү 40 мүнөт өтүп кеттир бизде. Мен азыр бир 4 шилтеме окуп берем, цитата. Аны ошолорго пикириңерди айтасыңар. Биринчи пикир мына коомчулукта талкууланып жаткан, эмеге экранга да чыгат го.
Чеграсыз репортерлар уюмунун 24 жылдын быйыл 3 майына карата чыккан билдирүүсүнөн эмеге чыккан жок эже эле окуп берейин анда. Кыргыз өкмөтү мурдагыдай эле баардык негизги маалымат каражаттарын көзөмөлдөп турат жана өз таасирин жеке менчик басылмаларга дагы жайылтууга аракеттенет. Кандайдыр бир ченемдеги плюрализм бар. Журналисттик иликтөөлөр менен дата журналистика көбөйүп өсүп баратат, бирок алар куугунтукка алынууда жана абал азыр опурталдуу деңгээлге жетип калды. Калктын көпчүлүгү үчүн жаңылыктардын негизги булагы катары үн алгы менен сыналгы бойдон калууда мурдагыдай эле. Бирок сөз эркиндигинин начарлашы азыр бүткүл дүйнөгө таандык маселе экенин дагы эске алыш керек дейт. Бул чеграсыз репортерлор. Президент Садыр Жапаровдун Кабар агенттигине 7 февралда берген интервьюсунан үзүндү. Кыргызстанда сөз эркиндигин чектей албайсың. Ага эл жол бербейт. Кыргызстандын эли илгертен сөз эркиндиги менен жашап келген эл. Мындан ары да сөз эркиндиги менен жашай берет. Сөз эркиндиги жок дегендер сөз эркиндиги деген терминге жамынып алып, каалаганын кылып келгендер. Сөз эркиндигине жамынып алып, өлкөгө бүлүк салууну пландап жүргөн лжемекенчилер деп атат. Üçüncü şilteme Human Rights Watch uyumunun 23. жылдагы окуялар боюнча отчетунан 24 жылдыкка чыга элек. Кыргызстанда жарандык коомго сөз эркиндигине басым күчөдү. Өлкөдө көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына кылмыш иштери козголуп, басма сөз эркиндигин чектеген, өкмөттүк эмес уюмдардын ишине көзөмөлдүү жана цензураны күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорлору сунушталды. Бийлик сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору журналисттердин ишин чектейт. Анда бүдөмүк жагдайлар көп жана ал талаптарды аткарбаган медиалар жабылып калышы мүмкүн деп атат Human Rights Watch. Акыркы 4-чү шилтеме Кабар агенттигинин жетекчиси Медер Шеметалиевдин сөзү. Соңку 2 жылда сөз эркиндигин пайдалануу жагынан алдыга кетсек кеттик, бирок артка кеткен жокпуз. Азыр ким болбосун бийликке каалагандай сын айткан заман болуп калды. Бирок аны менен кошо маалыматтык манипуляция, жоопкерсиздик, бейбаштык, ээнооздук, адепсиздик дагы сөз эркиндиги менен кошо бирдей өнүгүп жатат. Мисалы, Facebook же Instagram аркылуу айрым өзүн блогер деп атагандар мамлекетте бир күн иштеп 5 адамды башкарып көрбөгөндөр да өкмөткө акыл үйрөтүп, бийликке жөнсүз сын айтып, ал тургай президентке чейин жекеме-жеке дебатка чыгууга чакырык таштап, өздөрүн пиарлаган адамдар чыгып жатат деп. Ушул 4 шилтеме, бирөө чеграсыз репортерлор, экинчиси Садыр Жапаровдун сөзү, үчүнчүсү Human Rights Watch жана 4-чүсү Медер Шеметалиевдин. Кыска бирден нерсени айтайын. Мына рейтингтер жөнүндө сөз болбодубу? Эгер ушул рейтингтерди, эл аралык жана рейтингтерди кайсы бир өлкөгө бериле турган финансылык каражаттарга байласак, анда майнап чыкмак. Миң айтат, эчтеме жок. Кайра авторитардык өлкөлөргө барат. Кимде карамайы болсо, кимде газы болсо, ошолор жөрмөлөп барып ошол жерде миллион долларлык не кылат. Эч кандай таасири жок. Эгер байлап кое турган болсо, ошондо таасир. Анткени жеке менчик болуп атат, эгерде мамлекет берип атса, насыяны, мисалы үчүн кредитти, жанагыларды эске алыш керек кредиттерди. Ал мындай да. Ал эми баягы ар бир коомдун баягы демократияны түшүнүү сыяктуу бирдемесине байланыштуу. Аны эч ким эч жерде, атүгүл Америкада деле кабыл албайт аны. Мына шилтемелер боюнча бул шилтемелер боюнча эки эле сөз айтайын. Садыр Жапаровдо эки жагы бар. Бир көз карашы өкмөттү тияк буякты сөз айткандардын баарын эле ошо блогерлер анан андай мындай деп жана беркиси да айтып атпайбы? Шеметалиев өмүрүндө 4 кишини башкарып көрбөгөн деп. Немеде? Мен башка бир нерсени мына ушуларды мактасак, ой бул миң жылда бир жаралган адамдар. Мындайлар эми Кыргызда болобу жокпу деп жазса. Не дейт тигилер? Эчтеме дебейт. Алар айтыш керек. 4 адамды, 5 адамды башкарганын эсепке албайт анда. Айтыш керек да. Бул ашкере мактоо, өтө эле ашкере мактоо. Бул адамды мазактоо деген сөз. Туурабы? Мунуу сөзүң туура эмес. Мен андай эмесмин, кайра алгын, болбосо сотко берип, абириңди төгөм деген эч ким жок да. Эмне деп мактасаң,
эмне деп айтсаң кете берет. Бирок кылайган бир кылапат айтсаң сөзсүз жанагы прокурор Полупроводник. тиги Бир жакка гана өтөт. тергөөчүлөр анан жана эксперттер деген чыгат, кыргыздын элдин менталитетин, психологиясын бузуп атат деп айтып атпайбы. Ушундай Иметели кыскараак анткени башкаларга да убакыт өтсүн. Чыңгыз, мына 4 шилтеме боюнча Мен текшерүү материалы боюнча мен мынча пара боюнча ал кишинин өзүнүн пикири болсо керек. Ал эми берки Human Rights, берки дагы биринчи уюм боюнча дагы бул жерде чегарачыл репортерлор боюнча айтсак, чындыгында бул бизде деле жанагы медиа исследование деп коебуз го. Ошондой Кыргызстан аймагында жүргүзгөндө деле ошондой компаниялар ошол кандайдыр бир өздөрү кызыктар компаниянын рейтингин көбөйтүп, чоңойтуп, баягы реклама боюнча жасалма кылып коёбу. жасалма кылып аткан учурлар болот дагы. Анан бул ошол эле уюмдардын деле булар абдан бир абройлуу уюмдардын бири болуп эсептелсе керек, бирок ошол эле маалда эми ал ошол кишилердин, ошол жерде иштеген адистердин көз карашы негизинде болуп жатат да булчу. Ал эми алар эгерде Кыргызстандын ичине келип жашап, ошону көрсө, менин оюмча алар башка ойдо болсо керек деп ойлойм. Бул биринчи маселе. Экинчи фактары, бул жерде иштеген ошол эле эксперттеринин менин оюмча алардын дагы бир таңулоосу деп ойлойм. Анткени ким канча көбүрөөк акча берсе, баягы жакшы, мындай айтканда как горячий пирожки сыяктуу, мындай айтканда маалыматты жакшы сатыш үчүн менин оюмча ошондой кадамдарга барса керек деп ойлойм. Эми бул ошол кишилердин, ошол уюмдун өзүнүн гана пикири. Бул Кыргызстандын жөнүндө эмес. Ошон үчүн мен айтам, көп иш-чараларга өзүм катышып жүрөм, эл аралык иш-чараларга катышканда дагы көп ошол эле биздин кесиптештерге да айтам, силер биринчи Кыргызстанга келгиле, көргүлө. Келип бияктан сурамжылоо кылып кетет го. Маалыматтар чогултат да. Эми бул жерде ошол анда менин оюмча ошо туура эмес адамдарга жолугуп калып атса керек деп ойлойм. Нурдин, Бул тиги рейтинг боюнча айтсам, албетте мен буга чейин да айттым, дагы бир кайталап коеюн. Бирөө баа ишенет, бирөө ишенбейт да бул рейтингтерге. Бирок баа факт айтып коелу, мындай көрөрмандардын мындай ой жүгүртүүсүнө. Дүйнөдө эң мындай тың жашаган, экономикалык, социалдык жактан өнүккөн мамлекеттердин көбү сөз эркиндигин тутунат. Бул факт. Аны эми калганын өзү эметсе болот. Ал эми Кыргызстан жөнүндө айтсак, бул бизге кандай баа берет, бул бир маселе. Өзүбүз кандайды көрүп атабыз, байкап атабыз, бул өзүнчө бир маселе. Мына 3-4 күндөн кийин баарыбызга таанымал Олжобай Шакирдин соту болот. Ал кишини 7 жыл сурап атыптыр, э? Ал кишини деле баарыбыз тааныйбыз, ким экенин, интеллигент экенин. Бул биздин журналистикада, маданиятта мындай салым кошуп келаткан, өз салым кошуп келаткан киши катарында тааныйбыз. Мен эсептейм, анын орду абакта эмес, биздин арабызда. Анан ушундай чечимдерден, ушундай өкүмдөрдөн улам дагы Айданбек Акмат уулу дагы канча мен мисал катарында келтирип атам. Ушундай өкүмдөрдөн улам дагы, ушундай соттун чечимдеринен башка ушундай чечимдерден улам эл дагы өзүнүн жыйынтыгын чыгарат. Биз да жыйынтыгын чыгарабыз. Бизде сөз эркиндиги барбы? Же болсо биз ал жактан тайып атабызбы? Мырзакат, Мен жана рейтинг боюнча сөзүм башында айттым. рейтингтен баштап рейтинг менен бүтүп калды. Ооба, рейтингтин сөзүм башында айттым, эми ал респонденттер кимдер болгону, ошого жараша, анан жана канчалык репрезентативдүү сурамжылоо жүргүзүлгөнүнө жараша, кайсы чөйрөдөн сураса. Мисалы Ош базарындагы соодагерлерден сураса, Ош базарын көчүргөн туурабы десе, туура эмес дейт да. Эми Human Rights Watch Ош базарына барбайт го. Жок, мен айтып атам, кайсы чөйрөдө сураганда жараша. Албетте, оппозициялык маанайда адамдардан сураса, алар ошондой айтат. Экинчиден, азыр Нурдин бир нерсени айтты да, сөз эркиндиги бар мамлекеттердин көпчүлүгү өнүккөн мамлекеттер дейт. Өнүккөн мамлекеттер дедиң, бул абдан туура. Бирок силер ошо өнүккөн мамлекеттеги жанагы блогерлер ушу бирөөдү чукулап акча табайын деп чуркап жүргөнүн элестетип көргүлөчү. Маселе ошодо болуп атпайбы? Алар деле бар го. Жок, мынчалык эмес да. Бизде бул каражат табуунун булагы болуп калды да. Бизде кандай болсо дагы, бул эми жакшыдан эмес. Себеби ошол багыштардын деле башка жолу жок болуп атат да акча тапканга. Анан жалпысынан келгенде жанагы немеге келе кайра биз өзүбүз
өзүбүз жанагы укуктук мамлекет, өнүккөн мамлекет, мыйзамды сыйлаган коом деп айтып келип эле кайра өзүбүз эле мондай мына журналисттерди соттоп атканы туура эмес, тиги бу деп кайра өзүбүз эле буза баштайбыз. Жанагы эле сотко барып, соттун алдына таасир этели деп митингге чыга баштайбыз. Ал митингге чыккан боюнча баягы жыл мына былтыр эле нарындан бир кылмыш криминалдык авторитетти бул биринчи СИЗОго которулуп Бишкекке дегенде анын туугандары да чыкты да. Эгер биз качан сот системасын, көз карандысыз сот системасын куруп койгон убакта мынау маселелер өзүнөн өзү эле жок болот. Ал керек болсо президент да сот берет мына Кореяда. 30 жылдан бери сот системасын оңдой албай атабыз. Мына тиги Түштүк Кореянын Пак Кын Хе иштеп аткан президент соттолуп кетти. Биз ошол деңгээлге жетсек эле мына маселенин баары алынат да. Бир кичинекей кошумча. Жанагы мен кайра унутуп калдым окшойт. Сингапур канчынчы орунда турат? Ооба, сөз эркиндиги боюнча. Бизден артта. Кыргызстандан да артта. Ооба. Бирок өнүккөн Жанагы рейтинг боюнча, жанагы 3 майга карата чыкканда Норвегия 1-орунда экен. Ооба. Экономикалык жактан дагы ал өзүнчө эле бир коммунизм куруп койгон. Ооба. Экинчи маселе, мисалы үчүн мына Түштүк Корея же мына Тайвань, Таиланд сыяктуу мамлекеттер диктатура болгондо, ошол эле Сингапур. Ооба. Туурабы? Диктатуранын шартында тартипти орнотуп салып, андан кийин демократияга өттү. Мүмкүн ошондой балким керек эле. Биз ошол Пак Чон Хени бизди чакырып алып, булар окуткан. Мен 15 күндүк окууга барып келгем. Пак Чон Хе Пак Чон Хе кылган нерсени чындап келгенде Совет мамлекети кылган эмес. Биздин 3-чү раундда акыркы бир 10 мүнөттөй калды. Ар ким кыска 1 мүнөт, 1,5 мүнөт, 2 мүнөттөн корутунду сыяктуу. Корутунду сыяктуу. Да. Эмнеге көңүл буруш керек? Дегиле сөз эркиндиги кандай абалда бизде Кыргызстанда? Мен мындай деп айтам дагы эле, менин жеке көз карашым, бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Жалпы маданият бизде, жалпы саясий, экономикалык, финансылык жөн эле көчөдө жүрүү, андай мындай деген жалпы кыргыздын улуттук маданияты көтөрүлмөйүнчө, адам биз баарыбыз ошого жетмейинче, бул сөз эркиндиги деп талаша берип, тартыша берип, сөз эркиндиги эмне экенин да түшүнбөй калып атабыз. Анан кийин немеде? Эл антет, эл минтет. Эл эч качан артынан ээрчитпейт. Элди бирөөлөр ээрчитет. Бир азчылык чыга турган бир эмнелер. Активисттер. Лидери дейлиби? Бир адамдар ээрчитет да, ошондой адамдар бизде чыкпай калды. Эл өзү ошондой адамдарды, калк өзү, коом өзү ошондой адамдарды чыгара албай калды. Кудурети жетпей калды. Мына 60-жылдары чыгарган бир төгөнгө. Бизде ошондой абалга жетсе, калк өзү, анан Кудайга шүгүр, бир күн болбосо бир күн баары жайына келет деп ойлойм. Чыңгыз? Зембай агай сонун нерсени айтты. Бул жерден толуктоон деле кажети жок деп ойлойм. Баарыбыз чындыгында эгерде биринчи кезекте өзүбүздүн баягы маданияттуулукка, өзүн алып жүрүүгө көңүл бурсак, мен оюмча жакшы алдыга жылабыз деп ойлойм. Анан жанагы ушул кырдаал эске түшүп атат, жанагы күйөөсү менен аялынын жана терезе жуу маселесинде бир ушундай бир аңгеме бар эмеспи, мындай кыскача тамаша иретиндечи. Баягы күндө эле кошунасын жамандап берет эмеспи, ушу кирди жаман жууптур деп эле. Жана бир күнү күйөөсү баягы терезесин жууп койсо, мына бүгүн эми аялы айтат деги, мына эми кошуна таза жууптур кирин дегенде, жок, ал таза жууган жок, мен терезени жууп койдум деген мааниде. Ошон үчүн биринчи могу көз жасты, өзүбүздү тарбиялап, өзүбүздү тазаласак, тунук болсок, анан менин оюмча дагы бир жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм. Маданият чоң нерсе да, мисалы үчүн сөз эркиндиги дегенде бийлик тарабынан сөз эркиндиги чектелбеш керек. Бирок жазып атканда журналисттер, блогерлер маданияттуу болуш керек. Ошондо балким Биринчи маданият жогорудон башталыш керек. Бардык жагынан. Ошолор таратыш керек. Алдынан дагы, үстүнөн дагы. Ошолорго карап түздөнүшүбүз керек. Нурдин? Мен Эсенбай агайдын сөзүндөй Улантып. Сөзүн улай айтып коеюн. Негизи биз журналистиканы көп айтабыз, сөз эркиндик бар же жок. Андан башка көп маселелер бар да. Мен мисалы мындай нерсени байкайм.
эл аралык обозреватель дегендин дегимде аты жити жок. Биз керек болсо айрым учурларда, көпчүлүк учурда дүйнө жүзүн башка бир мамлекеттердин көз карашы менен карап жүрөбүз. Мына ушул чоң маселе. Башка конфликттерди ортодогу башка бир линзаларды коюп алып туруп көрүп атабыз. Кыйшык чындыгында эмес. Бизде ушул нерсе чоң маселе, бизде эле эмес. Жанагы биз айтпадыкпы, эми өзгөрүп баратат дагы, жанагы жеңил желпи кылганга аракет кылып атышат да, конкуренциядан уламчы. Адам баласы мындай ой жүгүрткөндөн мындай тайып баратат. Даяр чайнап берип, оозуна салып берип, мындай кыска, узун текстти окуй албайт. Жада калса узун видеону да көрө албайт. Аны да кыскартып, таптаза эле мындай жөн эле ооба жок дегенге чейин TikTok болуп калды. Демек, бизде ушундай күчтүү журналисттер керек болуп атат. Биз ушул маселени чечишибиз керек. Бизде аналитика, бизде глубинный интервью дегендер керек. Ошондо барып туруп бир кандайдыр бир табит пайда болот. Ошондо элдер дагы койчу, но что-то мындай мазмуну жок, жөн эле суу. А мына жакта мындай негизги орчундуу маселелер көтөрүлүп атат деген ушундай журналистика керек болуп атат. Бул боюнча дагы мен ойлойм, мамлекет дагы, баарыбыз дагы ошол боюнча иштешибиз керек. Мырзагат, бизде мынакей айламып келе баарыбыздын оюбуз бир жерден чыгып атат да. Негизи бул баягы журналистика бул жөнөкөй товар эмес да. Мисалы айталы, биз баягы чек ара жаңы ачылып Союз тарапынан өткөндөн товар таңкыстык болгондо жана Кытайдын жасалма жанагы бракованный товарлар келбедиби? Баарыбыз талап кийип аттык. Себеби биздин мүмкүнчүлүгүбүз, муктаждыгыбыз, керектүүбүз ошого жетип атты да. Бирок кийинчерээк акчабыз болгондон кийин биз тандай баштадык да. Анан мынакей Кытайлар дагы ошол рынокко ыңгайлашып туруп, анан кийин сапаттуу товарлар чыгара баштады. Баягы Мантано дагы менен Адидостор чыкпай калбадыбы? Резинка кийимдер. Алар Мына бул алар мурда деле чыкчу, беркилер деле чыкчу. Биз ошону эң арзанын алчубуз да. Жок, алар рынокко карата чыгарып берчи да бизге, уларга жарай берет деп. Ошондуктан бизде бул нерсе мынакей азыр Нурдинин сөзүнүн аягында да ушул нерсе айтылып кетти. Журналистика бул дал ошол керектөөчүлөрдү тарбиялай турган адамдар болуп чыгыш керек. Мына быйыл Кыргыз мамлекетине түзүлгөнүнө 100 жыл болгон жатат. 14-октябрда. Эми ушул боюнча бир мындай сиздер да бир берүү бердиңиздер. Бирок бунун берүүнүн жана эң негизги немеси айтылбай атат. Мен карадым, КТРдан да, ЛТРдан да кетти. Ошондогу биздин мыкты адамдар биз Казакстандын курамында калып калмакпыз. Биз Өзбекстандын курамында калып калмакпыз. Ошол учурда тандалып чыгып атпайбы жанагы кишилер? А бизде деле журналисттер өзүнүн кичинекей масштабта ошондой болуп жанагы булар ушуну уккузу келип атат, но жеңил теманы көргүзү келип атат деп аны ээрчибей биз элди тарбиялашыбыз керек болчу да. Мына ушул жок. Рахмат. Сиздерге убакыт бүтүп калды. Ошондо жана 100 жылдык деп атпайсыңарбы? 24-жылдан тартып. 22-жылы Абдыкерим Сыдыков өзүн жок, андан мурда 2 жыл мурда, андан 24-төн мурда. 24-төн кийин 100 жыл болуп атат азыр. Чындыгында 102 жыл болуп атат. Анткени Абдыкерим Сыдыков өзүнчө курултай өткөрүп, бүткүл Кыргызстан аймактарынан делегаттарды чогултуп, анан автономиялык областын жарыялаган, бирок Москва бекитпей койгон. Москва биздин курултайда жок. Буну дагы жаңылышасыздар. Биздин курултайдын өзүндө чыр-чатак чыгып кетип, бир пикирге келе албаган. Атайын бузукерлер эметкен, атайын арыз жазып Москвага. Рахмат талкууга катышып бергениңер үчүн. Мен биягынан оң жагынан сол жакка тааныштырып кетейин. Дагы бир жолу Мырзакат Тыналиев, Кыргыз туусу гезитинин баш редактору Нурдин Дүйшөнбеков, журналисттер деген коомдук бирикменин директору Чыңгыз Эсенгулов, Маданият министринин ордун басары жана Эсенбай Нурушев, белгилүү журналист жана коомдук ишмер. Рахмат барыңыздарга, саламат калыңыздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.